Эмне үчүн жылдыздардан бери ушундай болуп бузулуп кетти? Эмне себеп болуп атат? Асема, бул Асема кызыбыз кинолордо өзүнүн ырларында активдүү көрсөтүп, Боз салкын кинону билесиздер баардыгыңыздар. Боз салкын киносунда эң жакшы аткарган ролдорду ойноду мынакей, ойноду жакшы. Ал эми азыркы кылган кылыгын көрсөңүздөр, бул жаш муундарга кандай тарбия берет? Буну көргөн жаш кыздар ушундай боломун деп, мен дагы бийлейм деп, бийлеп эртеси ошондой болуп бузулуп кетип атат. Ушундай болуп интернет тармагына кирсеңиздер эле Instagram баракчада толуп тура блогерлер көп. Аларды блогер деп атаууга болбойт. Себеби алар бийлеп өздөрүнүн активин көтөрүп атышат. Ага ошондой адамдар дагы кызык. Эмнеге ага лайк басышат дейм да? Ушунчалык лайкты көп басып алышат. Эй, мусулман бир туугандарым, эртең өлүм келет баарыбызга. Кантип жооп беребиз ошол нерсегечи? Бийлеп өзү мусулман дининде аял затынын чачынын бир эле учу көрүнүп калса канчалык күнөө болот? Ушуну билбей атабыз да биз. Анан биз мусулман дининен өзүбүздүн динибизди айтып, жакшы түшүндүрүп элге айтып атсак, ширк кылып атышат. Кээ бирки комментарийде жазып атат, эме деп, силер эмне көрүп келдиңерби, же андай мындай деп. Эй, укла. Оң кулак, сол кулак менен укла. Аллахтын улуу китеби бар, Куран. Сен Куранды жокко чыгарып теңеп атасың, жок деп атасың. Ушу туурабы? Сен ширк кылып атасың, динден чыгып баратасың. Бул деген сөз динден чыкты деген сөз. Кайрадан келме келтирип, кайра динге киришем кыйын. Ошон үчүн өзүбүздүн динибизди жакшы барктайлы. Биз эч качан өнүкпөйбүз мындай болсокчу. Себеби европалыктар да бир жылдары ушундай болушкан. Өтө кедей болушкан. Алардын диндери болбогон диндер күнөөкөр диндер эле. Буддизм, башка диндер. Ошолор диндерин ташташты, азыр зыңкыйган биздин Кыргызстанды эч ким тоготпойт. Биз дагы ушул качан гана мурда Европага караганда мусулмандар аябай бийик болушкан, алардын өнүккөн, канчалаган окумуштуулары чыккан мусулмандардын. Бизде андай азыр Европа дейин десең, жарымы мусулман, жарымы Европанын саясатын урап кетет. Бизде илгери Курманжан аткан мынакей өзү хиджаб кийип, өзүнүн бир жүзүн дагы жакшы мындай ачкан эмес, көрсөткөн эмес. Ошентип баардык жерин жаап жүргөн. Ошол муундан кылган азыр комментарий жазып атышат. Аллах үчүн ушундай кылба, күнөө болот. Эртең өлгөндө кандай болосуң? Кантип жооп бересиң? Деп эскертип атат. Эй, эскерткин. Силер көрүп келдиңерби деген темага токтолсом, көпчүлүгү ошентип атат. Биз туура көрбөдүк. Аллахтын улуу китебин окудук. Ошол жактан биз ошол нерсеге түшүнүп амал кылабыз. Амал кылуу бул эң жакшы нерсе. Ошон үчүн угуп туруңуздар. Сиз молдо менен, молдолор анандай болуп атат го дейт. Молдолор кылган иштерин кылып туруп, мындай адамга жакшы сабак берип туруп, анан кийин өздөрү жаман нерсеге бурулуп кетип атат, же бир процентке акча берип коюп атат, андай мындай деп ар ким ар нерсени сүйлөп. Сиз эмне молдо сизди башкарабы? Молдо сизди башкарбайт да, туурабы? Молдо сизди эч качан башкарбайт. Сиз өзүңүздүн башыңыз менен жүрөсүз да, туурабы? Аллах Таала Куранда айтат, эскерткен, эскертүү ыймандууларга пайда берет деп. Ошон үчүн өзүбүздүн башыбыз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен жакшы жашайлы. Өзүбүздүн динибиз менен жашасак, бактылуу үйдө эң жакшы күндөрүбүздү өткөрүп, бул дүйнөдөн дагы кадырлуу, эң сонун болуп өтөбүз. Бул шексиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы бул дүйнөдөн эң сонун абалда өттү. Бардыгы мына сахабалар, бардыгы ошол эле убакта айткан сахабаларгачы, сахабалар ошол эле убакта силер бейишке киресиңер, андай мындай деп сүйүнчүлөгөн. Бул нерсени эске тутушубуз керек да. Комментарийдан сөгүнүп сагынып, андай мындай деп жазган дагы күнөө болот достор. Себеби сиздин
Сақ саламатта қалыңыздар.